Колтуктун анан буттун тердөөсү жана жагымсыз жыттары ушундай берет деп чечтим. Колтуктун тердөөсү бул эң биринчиден сиз жанагы сахарный диабет анан щитовидная железа оорусун исключать этишиңиз керек да. Бул сахарный диабетке сдавать этсеңер болот, сахарыңарда щитовидная железаң болсо УЗИ щитовидной железы Т3, Т4, Т2 гормондорду текшерип өтүп коесуз. Андан кийинкиси болсо ал жериңиз жакшы болуп жок баары деле болуп эле тердеп атса, анда сиз дерматологко кайрылып көрсөңүз болот. Дерматолог карап туруп соскоп алат ошол жериңизден, анан кандайдыр бир дарыларды жазып берет. Көбүнчө болсо ошол формидронду колдонот. Андан тышкары өздүк гигиенаңды туура сакташың керек да, бирөөнүн кийимин кийгенге болбойт. Колдуңду бат-бат таза жууп турушуң керек. Атайын антиперспиранттар менен да колдонушуң керек, бирок ошо антиперспиранттардан да акыркы убакында алюминийдин содержаниясы көп болуп, алюминий организмге накапливаться этип, андан дагы осложнение болуп атат. Ошондуктан ошондой нерсени тандап атканда дагы сиздин өзүңүздүн организмиңизге коопсуз болбогондорун тандашыңыз керек да. Дагы айтып кетчү нерсе, көбүнчө кийимдериңиздин баарын лечение алып атканда кийимдериңиздин баарын таза жууп, кийимдериңиздин ошо колтук жагын уксузга 1-2 литр сууга 1 стакан уксуздан кошуп туруп, анан ошону чылап коюшуңуз керек да. Колтук жагын замачивать этип койсоңуз, 1 саатка, андан кийин алып таза чайкап туруп, үтүктөп туруп анан кийишиңиз керек. Анткени ошол грибоктор, жагымсыз жыттар кийимден сиз чала жууп туруп же жуубай туруп эле өзүңүздү тазалап анан кайра кийимиңизди кийсеңиз өзүңүз зарашат эте бересиз да. Бирок ошо уксузга салаарда да кийимиңизди көрүшүңүз керек, уксуздан бузулуп калбаганга. Андан тышкары колтукка дагы формидронду колдонсоңуз болот. Формидронду бир күндө 2 маал колтуңузду сүртүп коюп турасыңар, бирок формидрондон дагы аллергический реакция болушу мүмкүн да. Ошондуктан бир сүйкөп туруп, жакшы болсо андан кийин сүйкөйсүз. Андан кийинки бут жөнүндө айтып кетсек, бут болсо эч качан сиз бирөөнүн бут кийимин кийбей, өзүңүздүн личный гигиенаңызды сакташыңыз керек. Анан жана тандап аткан байпактар, носкилерди дагы сиз сөзсүз түрдө ХБШны алсаңар, ошол да көп тердетпейт да. Анан биздин дагы кийип аткан бут кийимдерибиз жайында ачык болуш керек. Андан тышкары жана обувь өзүнүн сапатсыз болсо дагы патектери жана ошол подстилкалары, ошолорду сөзсүз түрдө кожаный алып салып коюшуңуз керек да, бутуңар сасып алгангач. Анан бутуңузду дагы ошо обувьтун өзүн дагы уксуз менен сүртүп туруп, анан ошол эки ичине түбүнөн бетер сүртүп туруп, ичине вата боюнча калтырып, анан целлофан менен бууп, күн жакка илип койсоңор, обувьуңарды ошо обувьуңардын ичин тазалашыңыз керек. Лечение кылып атканда дагы носкилериңиздин баарын ыргытып же баарын үтүктөп чыгышыңар керек да, ысык температура менен уштап жана жаман запахы кеткенге. Бутуңарды уксуздун раствору менен сүртсөңүз болот. Ошон үчүн жарым стакан сууга 2 чоң кашык уксузду кошуп, анан бутуңарды протирать этсеңиз болот. Бутту дагы сода менен да жуусаңыз болот, содовый ванночки деп коет. Сууну аласыңар, ичине 1-2 литр сууга 1 чоң кашык соданы кошуп, аралаштырып, кечинде жумуштан келгенден кийин ошо бутуңузду ошентип ванночка кылсаңар, андан да жакшы жардам берет. Андан тышкары атайын гелдер, средстволор бар, жана тербизил деген ушундай нерселер менен да сүртсөңүз, ал дагы жакшы жардам берет, өзүнүн натыйжасы